Сузак районунун Каражыгач айылынын тургуну Равшан Матиевдин үй жайы селден кийин толугу менен жараксыз абалга кептелген. Айттырбай келген кырсык короосундагы 5 бодо малын жана үй бүлөнүн буюм тайымдарын агызып кетти. Матиевдердин үй бүлөсү бүгүнкү күнгө чейин жетишкен баардык материалдык байлыктарынан ажырады. Учурда 6 баласы менен өзгөчө кырдаалдар министрлиги куруп берген чатырдан башка баш калкалаганы жайы жок. Менде бала чакам менен өзүмөн башка эч нерсе калган жок. Мына көрүп турасыңар. Өзүм мал базарда иштейт элем. Базардан келген торпокторум бар эле, менерден 6-5, онерден бирөө 6 өлдү, аны жазып кетишкен аны. Бала чакам калганга, аман калганга мен шүгүр кылып эле атам. Эч жака жүгүргөнүм жок. Мына буяка эч ким кирип тарта албаптыр мына батакта. Мына балдарды менерден навеске чыгардым. Навестен нарага чыгардым. Ошентип куткарып калдым. Анткен менен Матиевдердин үй бүлөсү аман калганына кубанып турушкан чагы. Себеби Равшан Матиев коңшусунун 7 жаштагы баласын селде агып бара жаткан жеринен куткарып калган. Өлүм менен өмүрдүн ортосун көргөндөй болдум деген баатыр тирүүлүккө чексиз ыраазы. Кыян келген учурда ал өзүнүн чүрпөлөрүндө араң алып чыккан. Мындан улам эс учун толук жээ элек деген айтып мамлекеттен жардам сурап кайрылуу тууралуу ойлонгон эмес. Бирок кышка чейин ураган үйүн кайра түптөп алсам деген үмүтү чоң. Бирөөнүн үйүндө жашай бериш кыйын экен. Бир туугандыкында жашап атам. Эми неудобный экен да. Ошол кечкүнү ошо чатырга бардык. Азыр дагы чатырда жата берсек биякка керек экен. Ушу ооруп атам. Мына өзү инвалид мен 3-чү группадагы. Алла билет, эми күзгө дейин өкмөт жардам берер эми. Кандай кылат билбейм. Жардам бербесе сурабайм эми. Сурабайм деп койдум. Балдарды тирик алып калсам сурабайм деген сөзүм бар. Сел кырсыгынан бери бир жума өткөнүнө карабай айылда дагы деле тазалоо иштери уланууда. Өзгөчө кырдаалдардын кызматкерлеринен сырткары коргоо министрлигинин кошумча күчтөрү жана жарандар тартылган. Бул аралыкта материалдык чыгымдар дагы көп болгондуктан толук чыгым такталып бүтө элек. Райондо атайын штаб түзүлүп, күн сайын жардам сурап келген жарандардын кадамы үзүлбөйт. 23 үй жараксыз абалга келгендиги аныкталды. Бүгүнкү күндө дагы изилдөө иштери жүрүп атат. Мындан сырткары 126 үй көзөмөлгө коюлду. Азыркы учурда келтирилген чыгымдын көлөмү такталып атат. Ар кызматтар өздөрүнүн келтирген чыгымдарын эсептеп азыркы учурда жалпыланып атат. Бүгүнкү күндө 23 турак үй такыр жашоого болбойт деген тыянак менен жараксыз абалга келгени аныкталды. Дагы 123 үй көзөмөлгө алынууда. Деген менен мындагы турак жайлар мамлекеттик камсыздандыруудан өткөн эмес. Ага карабай президенттин Жалал Абаддагы өкүлчүлүгү мамлекет тарабынан колдоо компенсациялары берилерин убада кылууда. Эми компенсация боюнча туура бүгүнкү күндө мыйзам ошол камсыздандыруудан өткөндөргө компенсация берилет деп жазылган. Андан сырткары биз министрлер кабинетине анан президентке сунуштайбыз ушуну компенсация берүү боюнча. Бирок сөзсүз түрдө компенсация берилет. Маалыматка ылайык Сузак районунда 687 үй бүлө кооптуу аймакта жашайт. Аларга тиешелүү кызматтар буга чейин бир канча жолу эскертүүлөрдү беришкен. Деген менен тургундарга жер маселеси чечилбегендиктен кооптуу аймакты таштап кете албай келишкен. Эске сала кетсек, Сузак районунун Барпы, Атабеков айыл аймагындагы 654 турак үйдү 10го жакын социалдык мекемелерди айттырбай келген кырсык каптаган. Учурда 8 үй бүлө чатырда күн кечиришүүдө. Нуриза Хамракулова, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Сузак району.